элиме мусулмандарга кайрылып кетем. Бул айда бул орозо айы, Куран айы дейт. Вакытыбызды текке кетирбестен Куран менен алек болуп, арабчасын билсек арабчасын окуп, арабчасын билбесек ошо маанилери менен кыргызча, өзбекче, орусча ошолор маанилерин окуп, ошолорго ой жүгүртүп, вакытыбызды текке кетирбестен зикир, ибадат менен өткүзүшкө баардыгыбыз аракет кылайлы. Ушуну каалап кетем ар бир мусулмандарга. Avvalambor Alloh taolo hammalarimizni shu oylarda qilayotgan yaxshi ishlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Payg'ambar sallamdan so'raganlar ekanda, bu oylarda qanday yaxshi eng duodir, yaxshilari nima deganda Allohumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna deganligida, shunga o'xshab shu zikrda ham ko'p aytib bersak, inshaalloh bizning gunohlarimizni afv etuvchi o'zi afv etadi ekan. Hammalari shu duoda aytib berishlikda Alloh taolo o'zi hammalarimizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Урматтуу кыз элим, сиздерге дагы баргын туткан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Исамидин биз ушундай бир жакшы жаңылык уктук. Бу Алла Талах мээримдүү зат экен. Мына 18-inde Аллах Талахтын өкүмү менен, ушул Алла Талахтын өкүмү менен ажы сапарына кетип атасың. Бул нерсени биздин оюбузга, биз бул анча-мынча адамдар бара албайт да бул нерсегечи. Алла Талахтын буйругу менен, мына Алла Талахтын бул белеги да. Ушу барган ажыга чыгып кетип атасың, бир тууганым, ушу барган туткан ушу баргандардын сапарларын Алла Талахын бейкатар кылган болсун. Аман-эсен бери барып, ошол жака ыйлап, ушу Кыргызстанга дуа кылып, азыр Кыргызстанда кандай нерселер болуп атат, фитнелер өтө көбөйүп атат. Сиздин дуаңыз ушу карыларды сыйлап, карылардын дуасы бул түзмө-түз Алла Таала Кудай тиет деп ойлойбуз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, урматтуу кыргыз элим, бизде саналуу эле карылар бар. Баягы акыркы заманда айтат го, пайгамбар айтат го, акыркы заманда баягы Жабраил бүт нерсени көтөрүп кеткенде Куранды көтөрүп кетет дейт го. Жок, урматтуу бир туугандар, ар бир үйүңүздө Куран эмес, ошого бизди 30 параны жаттаган адамдарды көтөрүп кетет. Карыларды, алымдарды сыйлайлы бир туугандарым. Шылдыңдап, мындай кылган бир туугандарыбыздан болуп атат. Ошого карылар бар. Ушундай сонун Алла Талахтын мээрими, рахматы Кыргызстанда жаап турат. Аллаху акбар. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, сиздерге да чоң рахмат. Алла Талахым даражаларыңарды көтөрсүн. Сиздердин дуаларыңыздар менен Кыргызстанда ошо жана ачык кийинген, чачык кийингендер, жанагындай биздин динге асылгандар, сакалыңарга асылган, хижаптарды ыргытыла дегендер, ошолор дагы ушу сиздердин дуаңыздар менен Алла Таала каалаган убактыларын жакшылыкка жашоосун деп атат. Бирок хак сөзсүз акыретте сөзсүз ошол сүйлөп динге чыгып, муну жырсын, сакалын алсын деген кутулабыз деген адамдар Алла Таалахтын сөзсүз жазасынан кутулбайсыңар. Аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху.